Кыргыз адабиятынын классиги Алыкул Осмоновдун үй музейи заманбап жаңыланды. Анда акын жашап өткөн доордун элементтерин камтуу менен жасалгаланган. Үй музей 4 бөлмөдөн туруп акындын жеке буюмдары 1935 жылдан тартып 1950 жылга чейинки түп нускадагы чыгармалары коюлду. Мен азыр бир жерде кубанып атам, бир жерде коркуп атам да. Себеби дегенде информация өтө көп да. Мисалы кадимки баягы көрүүчүгө аны каяга карайт, эмне деп карайт деп, биякта радио айтып, биякта телевизор болуп атат, биякта сүрөттөр жайнап турат, анан китептерде. Бирок кубанычта келгендер сурап атат, сиз ыраазысызбы депчи. Ыраазы болгону ыраазымын. Мен мисалы Алыкул 35 жыл жашап өтүп кеткен жери, а мен 35 жылдан бери ошо Алыкулдун экинчи өмүрүн мен улантып аткан деп сеземин. Балким бул туура эмес болгон, бирок бир жерде ошондой болду. Памирбек Казыбаев үй музейдин түптөөчүлөрүнөн эмгеги чоң. Ал акынга тиешелүү буюмдарды чогултуп, ушул күнгө чейин музейди акысыз карап келген. Бир чатыры, бир жагы черепица менен, бир жагы кара кагаз менен, бир жагы шипер менен жагылган болчу. Анан спонсорлуктап, анан могу жапысы эле там болгон. Анан мен бир 30 сантиметр өйдө көтөрттүм. Ошол биринчи жолу 2001 жылы оңдолду, 2015 экинчи жолу оңдолду. Анан мына быйыл эл аралык деңгээлде эң сонун мындай капиталдык деп коебу. Үй музей акыркы жолу 2000-жылы ремонттолгон. Бөлмөлөр кышкысын жылытылбагандыктан шыбынан суу кирип, ным тарткан дубалдан документтерге, сүрөттөргө, буюмдарга да зыянын тийгизе баштаган. Үйдү оңдоо иштерин жүргүзүү керек деген бир нече жылдардан бери айтылып келген. Биз көрүп атабыз, акча каражатын жумшап коюп эле отурган күнү дагы эч бир иш алдыга жылбайт. Бирок мына Актатыр Айымкулова канчалык алыс жайгашпасын офиси тынымсыз бияка келип атып, ушул ишти мына алдыга жылдырганга толук кандуу бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк түзүп бердиңиз. Сизге чоң ыраазычылык, себептен да Бишкек шаары үчүн бул дагы бир көрүнүктүү чоң болгон иш-чара жанакы музей үйү. Маданий жайды оңдоп түзөөгө Түрк маданияты жана мурасы фонду колдоого алып каржылаган. Үйдүн 90% оңдолуп, ар бир бөлмө өзүнчө тематикада жасалгаланды. Үй музейде акынга тиешелүү 2000ге жакын экспонат бар. Бакуда мемлекет башчыларынын 2023 жылы осы бір жыл бұрын саммит кезінде Астана қаласында осы декларацияға жазылған Алыкул Осмоновдун Бишкектеги музейин реставрациялау және музификациялау бойынша біз тапсырма алған болатынбыз. Және осы тапсырманы бір жыл бойы әрине қол үзбей жасауға жұмыс істедік. Музей жалпы Бишкек қаласының, Кыргызстанның, түркі дүниесінің ерекше бір музейлерінің бірі болады деймін. Бул үйдү Алыкул Осмонов 1948 жылы сатып алган. Акын өмүрүнүн акырына чейин дал ушул жерде жашап, 1950 жылы акыркы сапарга узатылган. Алыкул Осмонов 1915 жылы жарык дүйнөгө келип, 1950 жылы 35 жашында узакка созулган оорудан каза болгон. Акындын 10дон ашуун китеби жана Пушкин, Шекспир, Шота Руставели сыяктуу дүйнөлүк адабияттын алыптарынын чыгармаларын кыргызчалаган. Өлкөдө бир нече маданий жайларга акындын ысымы берилген. Иния Тергешева, Жакшылык Исаков, ЛТР Бишкек.